Биринчи орунда жан дүйнөнүн сулуулугу турат. Андан кийин сырткы келбет маанилүү. Сырткы келбет бет терисине туура кам көрүүдөн башталат. Үй шартында түрдүү маскаларды коюу жетишсиз. Бүгүнкү күндө косметология өнүгүп, бетти тазалоону, маска коюуну же массаж жасоону өзүнө камтып, медицинанын бир тармагы болуп калган. Ал жактагы адистер ар бир теринин өзгөчөлүгүнө карап, туура кеңеш айта алышат. Анын негизинде биздин суроолорго жооп алуу үчүн Эркайым Мирмаматовага кайрылдык. Biz bazarda satılgan mass-market'te koyuyoruz. Bazarda satılgan kosmetikani hiç kaçan sınıftalarız. Alacaksın sastavağında, во-первых, çında Koreya dep жазып koyuyoruz. Çındığında koreyskiy preparatlar, koreyskiy kosmetikalar hiç kaçan arзан болуп да. Алар mass-market'ke доступный болуп чыкпайт дагы. Biz misal колдонгон косметикалар кымбат чындыгында. Бирок булардын уходовый линейкасы бар да, для домашнего ухода деп. Негизи эле үй шартында жана медициналык жактан кам көрүү экөө-эки башка процесс. Үй шартында кылган аракеттерибиз кээде жакшы жыйынтык бербейт. Бирок терини жылмакай кылуу үчүн жеңил маскаларды колдонуп турууга болот. Эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып калса, анда сөзсүз түрдө адиске кайрылуубуз керек. Үй шартында көбүнчөсү кожа, любой кожа, кургак, майлуу, аралаш бардыгы увлажнение талап кылат да, нымдоону. Кожаны постоянно нымдап турушубуз керек. Мисалы, майлуу кожалар меники анс деле майлуу кожам деп крем колдонбой койгон учурда болот. Бул туура эмес. Негизи колдонуп туруш керек. Наоборот, ошол майды чыгарган процессти кремдер кээде нормализовать этет, көбүрөөк даже майлуу болбой калат да. Негизи уход круглый год один и тот же да. Негизичи ошол эле уходду круглый год кыласыз. Басым жашаганы кышындасы эми косметологияда в основном уходовый процедуралар көбүрөөк жасалат. Эмнеге күндүн нуру анчалык катуу тийбейт да. Процедурадан кийин желательно күндүн нуру катуу тийбеш керек. Катуу тийсе анда пигментация болуп кетиши мүмкүн. Ошондон солнцезащитный крем коюлат, но при этом процедура жасалат да. Ошол эле процедура кышында жасалгандар, жайындасы жасаганга болбойт. Медициналык жактан бет тазалоо алда канча коопсуз. Анткени алар баарын кылдаттык менен жасашат. Бетти даярдайбыз тазалоого. Мисалы, үйдө деле үй шартында черный точканы чыгарып көрүңүздөр, чыкпайт. Черный точка эч качан чыкпайт. Эгерде болбой чыгарсаңыздар, значит, күч өтүп, бул механический травма болуп калат дагы. Ошол черный точка турган сиздин пораларыңыз чоң-чоң болуп, тешик болуп калат. Ал тешик болуп калгандан кийин аны уже кичинертиш, жок кылыш кыйын уже. Биз кандай кылабыз? Биз процедура кылып баштаганда биринчи бетти эгер макияж болсо макияжды сүртүп тазалабыз, андан кийин омобашка менен жуйбуз, омобашка менен жууп, тоник менен тонизировать эткенден кийин гана гидрирование деп коебуз, холодное гидрирование деп. 20 мүнөт, жарым саатка гидрирование коебуз. Биз бетти жумшартып, чисткага даярдайбыз. Бүт черный точка, бүт комедон баары кошо даярдалат. Андан соң биз аппарат менен, ультразвук менен тазалайбыз. Биринчи верхний слой кожи тазалап алабыз. Алгандан кийин калганын уже механический чистка деп кол менен тазалайбыз да. Ошондо жумшарып калат, поралары жумшарып калат, баары жакшы болуп калганда, акырын анда дагы сильно давить этпей, өз акырынан тазалайбыз. Тазалап бүткөндөн кийин дагы биз поросуживающий, ушул тешиктер ушу чоң ачылган боюнча калып калбасын деп, поросуживающий процедура кылабыз. Маска коебуз, крем коебуз. Андан кийин анын завершающий этап кылып, крем менен же болбосо маска эмульсия менен жаап кетиребиз да. Ошон үй шартында бул нерсенин баары кылынбайт да, үй шартында просто сыгып ошончо калып калат. Бул биринчиден инфекция кириши мүмкүн, экинчиден чоң точка ошол боюнча калып калышы мүмкүн да. Бетибиз ажарлуу, таза жана жылмакай болуусу үчүн жылына бир канча жолу дерматологко кайрылып турганыбыз оң. Аида Исабек кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.